Москва шаарындагы мекендештер доктор Садыков Сейдалы Сатыбалдыевич өз кызматтарын сунуштайт. Жумуш убактысы 24/7 круглосуточно. Бизде брикеттин бардык түрү, брикетти бөлүптүлүү, рассрочка жолу да бар. Имплантация 20% арзандатуу, тиш алуу, салуу, металлокерамика, цирконий, винери жана имакс, протездөө, тиш тарлоо, тиш тазалоо, гигиена. Бизде консультация жана рентген акысыз. Бизде өзгөчө брикет системасын бөлүптүлүү, рассрочка жолдору да бар. Метро Новокузнецкая, метро Третьяковская, улица Пианицкая 28, метрого 1 мүнөт, запись болуу жана кеңири маалымат алуу үчүн WhatsApp, Telegram байланыш номерлер +7963 691 52 56. Орусияда күч органдары мигранттардын жатаканасын текшеришти. Орусияда күч түзүмдөрү коргоо министрлигинин объектиндеги КМШ жарандары жашаган жатаканада мыйзамсыз жүргөн мигранттарга каршы рейд өткөрүштү. Бул тууралуу База Telegram каналы кабарлады. Маалым болгондой, күч органдары Срагинадагы жатаканага барып, мигранттардын документтерин текшеришкен. Көөлөрдүн айтымында күч кызматкерлери аларды бөлмөлөрдөн күч колдонуп чыгарышкан. Натыйжада документтеринде көйгөйү бар 5-6 адам кармалып, полиция бөлүмүнө жеткирилген. Ал эми Өзбекстандын миграция агенттиги Москвадагы күч кызматтары жүргүзгөн рейдке тынчсыздануусун билдирди. Агенттиктин айтымында Орусия өкмөтү өзбек жарандарына жумуш берүүгө кызыгуу көрсөткөнүнө карабастан, айрым укук коргоо органдарынын мыйзамсыз жана орой мамилеси колтонууну жаратат. Ал эми жатаканадагы мигранттардын арасында кайсыл өлкөнүн жарандары бар экени тууралуу так маалымат берилген эмес. Камчыбек Ташиев Өзбекстанды дүйнө чемпиондугуна чыгышы менен куттуктады. Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев Өзбек футбол ассоциациясынын жетекчилерин аталган өлкөнүн дүйнө чемпиондугуна чыгышы менен куттуктады. Бул тууралуу бүгүн 10-июнда Кыргыз футбол союзунан билдиришти. Маалым болгондой, кечээ 9-июнда Ташкент шаарынын Жар стадионунда орун алган Кыргызстан жана Өзбекстан U23 жаштар курамаларынын жолдоштук беттешине Кыргыз футбол биримдигинин жетекчилеринин делегациясы көбү болду. Беттеш алкагында Кыргыз футбол биримдигинин өкүлдөрү Өзбекстан футбол ассоциациясынын президенти Баходир Курбанов жана биринчи вице-президент Равшан Ерматов менен жолугушту. Өзбекстандын улуттук курама командасынын футболчулары өздөрүнүн мыкты жана чебер оюндары менен Борбордук Азия аймагынын бардык өлкөлөрүнө үлгү көрсөтүп, ошол эле учурда кыялдардын ишке аша тургандыгын далилдешти. Келе жаткан дүйнө чемпиондугуна Өзбекстан курамасы үчүн чын жүрөктөн жан үрөп турабыз деп белгиледи Кыргыз футбол биримдигинин жетекчиси. Өзбек футбол ассоциациясынын жетекчилери куттуктоо үчүн ыраазычылык билдирип, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар биргелешкен кызматташтык маселелерин талкуулашты. Эске салсак, 5-июнда Өзбекстандын курама командасы өз тарыхында алгачкы ирет футбол боюнча дүйнө чемпиондугуна жолдомо алган болчу. Каракулжадагы келиндин өлүмүнө байланыштуу кармалган Улановдун агасы мурда милицияда иштеген. Каракулжада келиндин өлүмүнө байланыштуу билдирүүлөрдү жарыялаган блогер Айбек Улановдун агасы мурда Бишкектин Октябрь райондук милициясында иштеген. Бул тууралуу юрист Шердор Абдыкапаров журналисттерге билдирди. Юрист Улановду кармоо боюнча арызга кол топтоп жүргөндө анын агасы телефон чалганын, ал өзүн Ички иштер министрлигинин кылмыш уюмдарына каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкери катары тааныштырып, коркутууга алганын айтты. Абдыкапаровдун айтымында, аны менен сүйлөшүүсүн тартып алып, социалдык тармактагы баракчасына жарыялагандан кийин Ички иштер министрлиги тарабынан дароо байланышка чыгышкан. Бишкек шаардык милициясына мени чакырып, аны алып келишти. Ал аталган башкармалыкта иштебейт экен, деди юрист. Ошондой эле юрист маекте маркум келинде күйөөсү уур токмокко алып келгенин белгилеп, окуя болгон күнү аны колго атканын айтып берди. Башын кесип чемоданга салып койгон. Соц тармактагы таанышуу өлүм менен аяктады. Италияда эскорт кызматын көрсөткөн кыз жоголуп, аз убакыттан кийин башы кесилип, чемоданга салынган абалда табылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Дээрлик 3 апта мурун дайысыз жоголгон 30 жаштагы румыниялык эскорт Мария Дениса Паунун сөөгү токойдон табылган. Анын башын кесип, чемодандын ичине салып, калган денесин токойдогу мөмөлөрдүн жанына таштап койгон. Аны
Василий Фрумучази аттуу жаран өлтүрүп кеткени белгилүү болгон. Ал киши Паун менен таанышуу тиркемесинде таанышкан. 16 майга караган түнү аны менен жыныстык катнашта болуп, үй бүлөсү бар экенин мойнуна алган. Андан кийин кыз аны аялыңа айтам деп коркутуп 10 000 евро акча талап кыла баштаган. Коркуп кеткен Фрумучази кыздын башын кесип, анын сөөгүн чемоданга салып, фермага алып барат. Ал жерден анын башын бензин куюп өрттөөгө аракет кылып, кийин токой тарапка ыргытып салган. Учурда тергөө иштери уланууда. Калифорниянын губернатору Трампты сотко берүүнү чечти. Калифорниянын штаты АКШнын президенти Дональд Трампты Лос-Анджелестеги наразычылык акцияларын басуу үчүн Улуттук гвардиянын 2000 аскерин жиберүү чечимине байланыштуу сотко жиберет. Бул тууралуу Калифорниянын губернатору Гевин Ньюсом билдирди. Дональд Трамп дал ушул нерсени каалады. Ал Улуттук гвардияны федералдаштыруу үчүн мыйзамсыз аракеттерди жасады. Ал кол койгон буйрук Калифорнияга гана тийишелүү эмес. Ал ага кайсыл штатка болбосун ушул эле нерсени жасоого мүмкүндүк берет. Биз аны сотко берип жатабыз деп жазган ал X социалдык тармактагы баракчасына. Ошондой эле ал NBC телеканалындагы түз эфирде дагы арыз Улуттук гвардиянын аскерлерин анын макулдугусуз жайгаштырууга тийишелүү болорун айткан. Мындан тышкары губернатор АКШ президентин баш алмандыктар менен кырдаалды курчутуп жатат деп айыптады. Айта кетсек, Лос-Анджелесте массалык наразычылык акциялары полициянын мыйзамсыз мигранттарды аныктоо боюнча рейдинен кийин башталган. Трамп 7-июнда баш алмандыктарды токтотуу үчүн штатка Улуттук гвардияны жайгаштырууну буйруган.